Учурунда көргөнүмө, бул кишини көргөнүмө 40 жыл болуптур. Ровно 40 жыл болуптур. Ал эми үйлө баш кошконубузга эндиги жыл 40 жыл болот. Ошондо Нургүл менин жубайым, азыр кемпирим болуп калды. Байбичем. Байбичем. Жок, токолум болсо байбичем деп айтат элем. Токол жок. Андан кийин болсо мына биздин кызыбыз Перизат экөөбүздүн кызыбыз. Максат белгилеңиз. Негизи бул таң калыштуу нерсе да, биз 4 балабыз бар. Бул Далили менен 4 тең өзүбүздүн балдарыбыз. А бирок 4 башка да. 4 башка. Анан неме айтат го, бир үй бүлөдө бир 2 жинди болот, бирөө бактыртат, бирөө багат депчи. Бунун пикири менен болобуз. Ана тилдесе дагы баарына жарашат. Анан бул кишинин дагы жакшы сөздүн күтүп отурам, эмне дейт болду экен. Биринчиден ошол конокторго ыраазычылык айткым келет. Биздин байыбызды сыйлап келгендериңизге. Анан ошо 40 жыл болду үйлөнгөнүбүз. Таанышканыбыз. Үйлөнгөнүбүз 39 жыл болуптур. 4 балабыз бар. Анан биздин атабыз менен биз аябай сыймыктанабыз. Аябай кызыктуу өмүр, кызыктуу жашоо жашадык. Кино оң канаты болсо, музыкасы эрнистики сол канаты да. Анан ошо ыры менен, анан өзүнүн ошол үйлөнгөндө чогулган библиотека китептери бар экен. Проигрыватель пластинкалар бар экен да. Анан ошол дүйнөсү менен мен арбалып, суктанып, анан жашап келатабыз. Жүрөгү назик жан экен дептирсиз да? Ошол аябай кызыктуу дүйнө болду. Анан 4 балабыз бар, неберелерибиз бар. Биз ошо үйлөнгөндөн баштап ошо Эрнисттин аябай аракетине, максат коюп максатына жеткенине мен аябай таң калып, ушул күнгө чейин таң калып келем да. Ошо биз үйлөнгөндө эле ошо эртең менен баягы физзарядка жасап, чуркап, ушундай бир көнүгүүлөрдү жасап эметип келчү, ошол ушул күнгө чейин ошолорду жасайт да. Просто кичине буту ооруп калып чуркабай калды. Анан дайым 40 жыл ошол дайым эменин үстүндө өсүү, өнүгүү, окуу ошол 95-жылдардан баштап ошо фестивалга чыкты. Анан ошондо фестивалга барып тилден кыйналып келиптир да. Анан ошондон баштап өзү үйгө келип англис тилди өздөштүрө баштады да. Анан сценарийлер жазат. Анан сценарийге жана печатный машина менен иштеш керек экен. Анан ошону өздөштүрүп, ушул өмүр бою эле ушундай эмеде даже мен таң калган 40 жыл жашап, жанында таң калган учурларым бар да. Бир суроо пайда болду, айтып алайынбы? Нургүлже, мындай режиссерлор бардыгына буйрук берип көнүп калышат да. Үйдө дагы ошондойбу? Жок, берип турабы, жана тескерисинче андай эмеспи? Жок, биздин атабыз аябай жумшак, аябай назик киши. Мындай кино көрсө да, бир кайгылуу бир эмени айтса да ыйлабайт да. Бирок анан кандай балдарга аябай эме берди. Мындай воля берди да. Балдардын эмелери менен эсептешет. Кызыкчылыгы менен эсептешет. Анан азыр ошол биз шаарга келгенде уулумдукуна келип калабыз да. Кичине берем ошо кетип баратканда эшикти тосуп алат да. Мени жөн эле чыгарып ийет. Анан чемодасын кучактап кетирип алат да. Анан ошо балдарына, неберелерине кандай мээримдүү. Мээримдүү, ошо ырдап, кандай человек-сказка, ошондой. Бактыңыздар кут болсун. Бар болуңуз эжем. Рахмат сизге. Мен фоточка алып калыптыр, Да, бир эме жөнүндө да обычно ушундай кишилерди эме деп сурайт го, насчет ревности. Кызганчак. Кызганчак жөнүндө ошондой. Агайдын сизге болгон кызганчы же сиздин агайга болгон кызганычыңызбы? Азыр мен айтып. Биз ошо үйдөн чыгып туңгуштан чыктык, анда баягы эмелер жок болчу, анан бир светофордун жанына туруп калдык да. Светофордун жанына туруп калсак, анан бир кыз өттү. Бою узун, чачы узун, ушундай өтүп баратат, билесиз, экөөбүз тең суктанып калдык. Анан карасам, бир кишинин оозу мындай түшүп калды. Анан десем, ой, мен иштеп атам деп атпайбы.
Анан уже киного тартып анан деп эле ошентип түшүндүм. Сиздин ошол мындай чыгармачылыкка болгон берген эркиндигиңиз үчүн Агай Момунтип зоолосу бииктеп ушундай ийгиликтерге жетип алыш керек. Бар болуңуз. Рахмат сизге. Агайдыкы дагы жакшы экен, бир нерсе болсо мындай суктанып атканын билгизбей кастинг топ койгон жакшы экен да. Кыракы киши. Агай демек баягы улам кайталай бербей бир дубль менен жашаган киши экен да. Ошо